Урматтуу кыргызстандыктар, бүгүн жарандык активисттердин, саясатчылардын, блогерлердин үйлөрү милиция аркылуу тинтилип, өздөрүнүн камакка алынышы өтө өкүнүчтүү окуя жана өтө чоң мыйзам бузуу. Анткени бизде Конституцияда так жазылган, жарандар кандай гана маселе болбосун өздөрүнүн ой пикирин ачык, так билдиргенге укугу бар. Ошентип өзүнүн кайсы бир маселе боюнча оюн айтып койгон үчүн үйлөрүн тинтип, жана балдарынын планшеттерин, компьютерлеринен бери алып кеткени, өздөрүн камакка алганы бул таптакыр акылга сыйгыс көрүнүш. Биздин демократиялуу, эркин Кыргызстанда, өнүгөбүз, өсөбүз деген Кыргызстанда мындай окуя кечирилгис. Ошондуктан мен Ички иштер министрлигинин жетекчилигинде эле бийликтерди чакырат элем, кармалгандарды тез арада үйлөрүнө бошоткула. Анткени алардын баары мыйзамсыз кармадыңар. Кемпир-абад болобу, башка маселе болобу, биздин жарандар өздөрүнүн оюн, пикирин айтканга укуктуу. Биз андай бир диктатуралык мамлекетке айланбашыбыз керек. Биздин элибиз аны көтөрбөйт. Анын үстүнө сырткы душмандар босогодо турганда баарыбыз ички ынтымагыбыз бекем болсун, биримдикте бололу, чогуу бололу деп турган учурда мына ушундай камоолорго барганыбыз бул саясий мындай стабилдүүлүккө доо кетирет. Ошондой эле ички ынтымакты бекемдештин ордуна ыдыратат. Мынага ошого жол бербейли, стабилдүүлүк болсун, туруктуулук аркылуу өнүгөлү деп биз дагы мындай өз жумушубузду аткарып, жанагындай ар кандай башаламандыктарга жол бербегиле деп чакырыктарды буга чейин жасап келатабыз. Бирок мына бүгүнкүдөй окуя бул таптакыр акылга сыйгыс нерсе. Ошондуктан Кыргызстанда мындай кайсы бирөөнү камап койсо эле баары оозу жабылып унчукпай калбайт. Бир гана сүйлөшүү, диалог керек. Элди ынтымакка чакырыш керек бийликтер, бириктириш керек, ойлорун айтыш керек, ынандырыш керек. Анын ордуна монтип түрмө менен коркутуп камайбыз деген бул өтө чоң жаңылыш пикир. Буга чейинки бийликтердин кетирген эң чоң катасын азыр дагы кайталанып атканы тилекке каршы абдан өкүнүчтүү. Ошондуктан урматтуу өлкө жетекчилиги, милиция Кыргызстанда адамдардын баарын камап коркутуп оозун жаап коюу таптакыр мүмкүн эмес. Биз буга бир топ жолу ынанганбыз. Ошондуктан активисттерди тез аранын ичинде кое беришиңер керек. Кандайдыр бир саясий маселелер болсо, диалог аркылуу, сүйлөшүү аркылуу, элди ынандыруу аркылуу, эгерде элге жакпаса андан баш тартуу аркылуу мына ушундай жол менен башкарыш керек деген ойдомун. Ошондуктан тез арада кармалган биздин жаштарды, блогерлерди, саясатчыларды үйгө кое бергиле. Бул бир гана биздин өтүнүч эмес, бул талап.